Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн күн сайын өтүүчү маалымат жыйыныбызды баштоону туура көрдүк. Бүгүн жекшемби күнү, 22 мартта биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов биз бүгүн ушул жаңы өзгөчө кырдаал киргендигине байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда кандай иш аракеттерди көрүш керек жана ал өзгөчө кырдаалдын жол жобосу кандай деген мааниде максатта бүгүн талкуу жүргүзөбүз. Ошондой эле бизди түз эфирден ЛТР мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ошондой эле коомдук телерадио биринчи корпорациясынын биринчи радиосунан түз өбүдөн уксаңыздар болот. ЛТР телеканалынын ЛФМ радиосунан да уксаңыздар болот. Ошондой эле YouTube каналынан түз расмий, ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн Facebook'та расмий баракчасынан дагы көрүп уксаңыздар болот. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы начинаем нашу ежедневную пресс-конференцию. Сегодня у нас в гостях в пресс-центре заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики господин Калыс Ахматов. Мы сегодня зададим вопросы касательно введении чрезвычайной ситуации и какие условия предпринимаются в этом вопросе, и что мы должны делать, и что мы должны соблюдать, когда у нас в стране режим ЧС. Господин Ахматов, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Усат болсо ошо бүгүнкү Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциялык оорусун жоюу боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020 жылдын 22 мартында өлкө аймагында инфекциялык ооруга чалдыккан 14 жарандын анализдери чыгып такталган. Ушуга байланыштуу биздин Жалал Абад облусунун Сусак районуна, Ош облусунун Ноокат районуна жана Баткен районунда жана ошондой Бишкек шаарында атайын карантиндер уюшулган. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жарандык коргоо башчысынын буйругунун негизинде биздин республикада өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бүгүнкү күндөн баштап ушу буйруктун негизинде бардык мамлекеттик системанын башкаруу органдары, күч каражаттары өзгөчө кырдаалда режимде иштөөгө өткөрүлдү. Ошондой эле ушуга байланыштуу бардык биздин өлкөдө чек ара кызматкерлерине жакын жайгашкан жерлерде атайын санитардык карантин пункттары уюштурган жана ошондой эле ушул илдет, коронавирус илдети катталган жерлердин баарына атайын карантин посттору уюштурган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул карантин постторунун өздөрүнүн атайын милдеттери бар. Эң негизги милдеттердин бири бул биздин жарандарыбыздын бири-бирине карын катташтарын, транспорттардын бири-бирине жол жүрүү эрежелерин жана ошондой эле биздин жарандардын өздүк гигиенасын сактоого, карантинге коюлган өзүнүн тартиптерин толук сактоого атайын түзүлгөн биздин карантин. Бул карантинде ошо биздин өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү, саламаттык сактоо министринин өкүлдөрү, ички иштер министрликтин өкүлдөрү жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү толук камдуу иштерди алып барат. Мен ойлойм ушу жакын арада биз бул карантин постундагы кызматкерлердин биз койгон талаптарды, өкмөт койгон талаптарды толук камдуу иштесе, биздин жарандар ошонун карын катташтарын азайтсак, мен ойлойм ошо биздин бүгүнкү жугуштуу оору, коронавирустун жугуштуу оорусун биз бир топ азайтканга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт го деп ойлойм. Ошо менен эле бирге бүгүнкү күндө ошо ар кандай маалыматтар жүрүп жатат, толук жаап салыптыр, эч кимди бастырбайт экен, жылдырбайт экен деген, мунун баары чындыкка дал келбейт. Бул карантиндин посттун өзүнүн атайын милдеттери бар. Эгерде бир кандайдыр бир өздөрүнүн зарылчылыгы болсо, жарандарды кое берүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Булар ооруп калгандар болсо, жанакындай
жылдырганга мүмкүнчүлүгү жок шарттар болсо ошолорду өткөргөнгө болот. Андан тышкары күнүмдүк колдонуучу продукцияларды ташып аткандарга, бизнес чөйрөлөргө эч кандай тоскоолдук жок. Мурункуда кандай өтүп жүрсө ошондой эле шарттын баары калат. Биз бул жерде, мен ойлойм, ушул шарт менен ошо биздин оорукка чалдыккандардын баарын тастыктаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар жана ошондой эле биздин жарандарга бул оорунун тарап кетпес жолун толук бүгөт койгонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Эгерде мүмкүн болсо расмий тилде да. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники пресс-конференции и уважаемые телезрители. Как вам известно, начиная с 22 марта 2020 года, в связи с тем, что официально зарегистрирован и выявлен анализы по коронавирусу, что заражено у нас 14 граждан. В связи с этим у нас в Чалабасской области, в Сузакском районе, в Волжской области, в Накатском районе и в Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Но в связи с тем, что, чтобы не распространять эпидемию, с 22 марта по всей республике введен по распоряжению, по приказу премьер-министра страны введен режим чрезвычайной ситуации. На основании этого по всей границе республики введен санитарно-карантинные пункты. Кроме этого, именно в 3 областях организован карантинные посты. В связи с этим в этих карантинных постах будут привлечены сотрудники Министерства чрезвычайной ситуации, сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники Министерства здравоохранения, а также сотрудники местного самоуправления. Одним из важных задач карантинного поста это минимизировать передвижение населения, минимизация передвижения транспортных средств. Кроме этого, будет приниматься ряд мероприятий, которые, чтобы не допускать распространения эпидемии по всей стране. Я считаю, что это введение карантинного пункта – это правильное решение. И у сотрудников карантинных постов есть ряд обязанностей, которые должны выполнять все требования оперативного республиканского штаба. Это в первую очередь проверка состояния здоровья наших граждан на постах. Кроме этого, проверка необходимости пропуска наших граждан через этих карантинных постов. И самое главное – это недопущение распространения эпидемии на этих объектах. Уважаемые телезрители, радиослушатели, наверное, перейдем к вопросам и ответам. И я еще раз хочу напомнить, что вы можете нас смотреть в прямом эфире телекомпании ЛТР, слушать в прямом эфире на Биринчи радио, общественной телерадиовещательной корпорации, также на радио ЛФМ, также ТРК «Интымак» и информационное агентство «Хабар» тоже в прямом эфире можете смотреть. Кроме того, онлайн в режиме можете смотреть через YouTube-канал и через официальную страницу в Фейсбуке правительства Кыргызстана. Халас Туратбекович, вопрос от Клоп KG. Насколько сильно будет ограничено передвижение граждан, если это будет вообще? Я уже ранее отметил, но такого строгого, чтобы никого не пускать и задерживать всех, такой задачи нет. Там определенные простые 3-4 причины, это, то есть условия. Если это простые граждан и без всяких целей выезжать куда-нибудь, чтобы таких уже строго запрещается. Если в каких-то организациях работают и в экономических отраслях, торговых центрах, то есть по линии предприятий экономики, то без всяких препятствий отпускается. Вопрос от «Кактус Медиа». Как по Трудовому кодексу работодателям, частным организациям отправлять людей на удаленную работу или без содержания в режиме ЧС?
В этом плане тоже предусмотрены все права наших граждан в отдаленных районах, да, при согласовании с оперативным штабом или местным самоуправлением без всяких проблем можно отпускать. То есть эти вопросы тоже предусмотрены в правилах пропуска в карантинных постах. И дополнение к этому вопросу, если, например, в семье работает в госслужбе, например, муж и жена, значит, супругу может... Да, такие проблемы у нас и в наших структурах, и в других структурах очень много, но каждой ведомости мы дали свои предложения и советы, чтобы в таких моментах по согласованию руководителя можно отпускать одного того человека, который вот более необходимый для домашних условий. И обратился наш гражданин, кыргызча айтып кетейин, Бишкек Ош такси каттамдары болуп турмакчыбы же толугу менен токтодубу? Токтосо себебин маалымат үчүн айтып кетиңиздерчи өтүнүч дейт. Эми азыркы кыска мөөнөттө мен биздин штабта да бүгүн каралды. Таптагы толук жаап салып эч кимди чыгарбайбыз дегенден бул алыспыз. Жана мен айтып кеткендей эле, эгерде кандайдыр бир зарылчылык жумуштар болсо, алар иштериме тастыкталса, толук камдоо кое берет аларды. И вопрос от «Кактус Медиа». Как госорганы обеспечивают доставку сотрудников? Эти вопросы более приемлемы в крупных городах. Вчера только на оперативном совещании пересмотрим все порядок доставки сотрудников на работу. В определенное время будет предоставляться соблюдением всех мер и правил санобработки, будет доставляться в рабочие места наших сотрудников. Тамак аш коопсуздугу кандай абалда? Дары-дармек тармагында абалгандай, негизи эле өзгөчө кырдаалдагы азыркы Кыргызстандагы абалы кандай деп да бир жараныбыз кайрылган экен. Биринчи ушу тамак аштар боюнча эч кандай бир кооптуу десем жаңылышпайм. Анткени өткөндө 1-2 күн эле аябай мындай түшүнбөс негизинен дүрбөлөң болуп кетти. Бүгүнкү күндө тамак аш боюнча эч кандай коркунучтар деле жок. Бирок ошого карабастан дагы штабтан ушундай чечим кабыл алынган. Ар бир областка бир айлык запастарды топтоптуруу боюнча тапшырма коюлган. Дары-дармектер боюнча дагы бүгүнкү күндө керектүү жерлерге толук камдоо жеткирилген. Баарын эле бул жерге керек экен деп жайып койгондо бул туура эмес экен. Керектүү жерлерге гана ошо дары-дармектер чогулуш керек экен. Ошо бүгүнкү саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматына караганда керектүү жерлерде дары-дармектин баары толук камдоо бар. Да бир мындай суроо болгон экен. Мен Ош шаарынын тургунумун дейт. Баткен шаарында калкты тейлөө борборунда иштейм. Дем алыш күнгө үйгө келген элем. Кайра жумушка кетишим керек. Жолдогу санитардык карантин тосмодон өткөрөбү деп сурат. Бул жарандын толук мүмкүнчүлүгү бар. Баткенден Ош шаарына, Ош областына келип ишин улантканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эч кандай бир тоскоолдуктар жок. И такой вопрос от агентства 24 KG. Ну, это мы, наверное, вот тоже утром, наверное, были оповещены и прочитали, наверное, эту новость, что сегодня утром прибыл рейс Москва-Бишкек. Пассажиров эконом-класса отправили на карантин в школу-интернат с ужасными условиями, где один туалет на весь этаж. При этом пассажиров бизнес-класса с ними нет. Для них что, особенные условия созданы? Во-первых, я утром лично посмотрел все эти видеозаписи. Эти видеозаписи не соответствуют действительности. Условия карантина, которые мы рейс Дубай, Бишкек, мы направили в Токмок. Токмок я лично там посмотрел. Там, я не скажу, что там 5-звездочный отель, но вполне соответствует для содержания граждан в зоне условиях обсервации. В мессенджерах распространяют такую новость о том, что интернет отключат с 23 марта по 12 апреля. Это правда? Нет, не соответствует действительности. Вот тоже такой же Бирплер, да. Сейчас у нас вот в целом, да. И можете ли айтып кетесизби дейт, Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалдын жол жобосу кандай болушу керек дейт. Мисалы шаар айыл районго кирип чыгуу. Бул маалымат жөнүндө да жогоруда айтып кеттим, бирок дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Бул өзгөчө кырдаалдар мезгилинде
карын катташтардын баары ошол биздин эпидемияга байланыштуу биз кичине катуураак кылганга чечтик. Эгерде биз мындай жол менен барбасак, биздин жарандарыбыздын ордуга чагылышы көбөйүп кетиши мүмкүн да. Бирок толугу менен жаап салбастан, жашоо турмуш токтоп калбастан биз жанакындай кээ бир жерлерге карантин постторун өткөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Буга өтө зарылчылык мезгилинде жана ошондой эле бизнес тармактарда ошо күнүмдүк колдоочу тамак аштарды, элге керектүү товарларды ташып кирүүдө булар эч кандай тыйым жок. Булар мыйзам чегинде карантинден берилген шартына жараша толук камдуу өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы карантиндик посттордон өткөндө атайын бир кандайдыр бир уруксаат кагазы болобу же болбойбу дейт? Эгерде бир кандай зарылчылык болуп, справкасы болсо, же шарттары болсо, ошолорду берген көрсөткөнгө болот. Андан тышкары бул атайын обязательный требование, чтобы ар бир жарандардын документтери жанында болушу эң чоң талаптардын бири. Бүгүн биз эртең менен бир көрүнүшкө күбө болдук. Бишкек Нарын Тору-Карт автожолундагы жанагы Кубакы жактагы коюлган посттон маршруттук каттамдар элдерди ташып жатат. Бул туурабы же туура эмеспи деп суроо бердим. Эми карантин өзүңүздөр белгилүү болгондо жакында эле кирип калды. Анча-мынча мүчүлүктөр болгон экен. Мундагы жергиликтүү бийлик дагы мойнуна алып, ошол бүгүн оңдогонго макулдугун беришти. Мен ойлойм, жакын арада бул маселелердин баары чечилип, мындай ыңгайсыздыктар жок эсе болот го деп ойлойм. Азаттык радиосунун баяндамачысы Бакыт Асановдон суроо келиптир. Карантиндик посттордо кимдерге өтүшүнө чектөө коюлган, катталган жерине жараша аймакка киргизиши мүмкүнбү? Мисалы, Ысык көлгө кирүүдө ошол аймакта катталгандар гана киргизилип жатат деген маалыматтар да келүүдө дейт. Бул маселе дагы эртең менен ошо штабта каралып чыкты. Кээ бир аймактарда ушундай өздөрүнүн үйүндө киргенге да мүмкүнчүлүк болбой калат деп коопсузданып бар экен. Муну да бүгүн штабтан каралып чечилди. Эгерде ошо аймакта жашаган чын болсо, толук камдуу киргенге дагы мүмкүнчүлүгүн бериш керек деп чечилди. И вот последний вопрос. Что должен человек предпринять во время режима ЧС? Он дома сидеть ли? И как быть с парикмахерской, салоном красоты? Такой вот странный вопрос. Ну, во-первых, это элементарное правило. В первую очередь надо не выходить из дома, соблюдать личную гигиену. И каждые 2 часа или 3 раза в день хотя бы провести санобработки и дезинфекцию у себя дома. И по мере возможности не входить в контакт с людьми. Это недолго, буквально 10-12 дней, буквально, максимум 2 недели. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, уважаемые кыргызстанцы, мы на этом, наверное, завершим нашу пресс-конференцию. Почему? Потому что мы уже, получается, прочитали все вопросы, которые вы нам задали онлайн. Уважаемые телезрители, радиослушатели, напомню, что вы нас смотрели в прямом эфире на телеканале ЛТР, телеканал НТМАК, радио Биринчи радио, ЛФМ радио, Национальное информационное агентство Хабар, и также через YouTube-канал телекомпании ЛТР и на официальной странице в Фейсбуке правительства Кыргызстана. Спасибо. У нас в гостях был заместитель министра чрезвычайных ситуаций Ахматов Калыс. Спасибо вам.